Коопсуздукту камсыздоодо жана тынчтыкты курууда аял затынын салымы өзгөчө. Алардын коомдук турмуштун бардык чөйрөсүндөгү ролун баалабай коюуга болбойт. Бул туурасында Бишкекте зомбулукту токтот, коркпо, жаша деген ураа менен өткөн жыйында сөз болду. Иш-чарага эмгек, миграция жана социалдык камсыздоо министри, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри, Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлү, Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү, манасчылар жана маданий изилдөө борборунан катышты. Аял зат өзүнүн табигый жана коомдук социалдык абалынын өзгөчөлүгүнө жараша жашоо баалуулуктарына, келечек муунга кам көрүүгө негизделген. Мындан ары маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги зордук зомбулукка каршы иш-чараларды байма-бай өткөрүп турат. 25 ноябрда Баткен областында атайын Кыргызстандын лидер айымдары баштаган Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен биргеликте 16 күн Кыргызстанда аялдарга карата негизи эле гендердик зордук зомбулук жок деген акция башталган. Биз анда колдоп бердик. Биздүндөй маданият тармагынын ресурстары менен кайсыл жерде ар кандай чыгармачылык иш-чаралар болобу, ошонун баардыгында маданият министрлиги абдан активдүү катышты. Негизи эле зордук зомбулук боюнча маданият министрлиги мындан ары иш алып барат. Бул азыр коомдун абдан орчундуу маселеси болуп турат.